эл талап кылыш керек. Кел. Мен атым Балам Сагынбаев, YouTube каналынан. Күндер боюнча берейин эле. Күндөрдү эмне үчүн Садыр Жапаров окшоп эл алдына алып чыга албайсыз? Ушул маселе, күндөр маселесин. Экинчи суроо бул Картыра боюнча, Картыраны сатты деген жерде колуңуз коюлган экен, бирок ошол жерде жооп берген кез алар Акаев малындагы сатылып кол коюлуп калган деп. Бирок ошол жерде эмне үчүн элдин алдына ошол маселени Картыра сатылып атат деп алып чыккан жоксуз? Ошол суроо жооп. Баракелде балам. Ушакчы ушак айтпаса өз уусуна оогу бөлөт дейт да. Ошол мен жазган жокмун. Кыргызстандагы аябай белгилүү юрист Бекбай Мамытов деген китеп жазып 80 000 нуска менен таратты да. Окуган жоксуң дейм, туурабы? Ошондой да. Себеп ушакчы ушакты кулагы менен чогултат экен. Анан көргөн көздү кулагы чалган жеңиптир деген болот. Мен канчалык көбүрөөк айткан сайын ушунчалык көбөйүп атат бул сөз. Эмне үчүн балам сен мага суроо бербейсиң? Үзөңгү кугуш Кытайга кетип баратканда жападан жалгыз өзүңүз туруп камалып кете жаздаган экенсиз. Неге кыргыз эли сизге баатырды берип койгон жок деп сурабайсың? Сурабайсың. Садыр Жапаровду ошондой болуп камап атканда жападан жалгыз чыркырап балдарын баягы жылан келип балапандарды алып атса, ошо ата-энеси келип куштар кандай канаты менен калкаласа ошондой калкалаптырса сиз корккон жоксузбу деп сурабайсың. Неге мындай суроо бербейсиң? Айтчы талап. Ушундай суроо берсең болобу эле? Болот, жок. Бербейсиң. Мен суроо берип атам, сен жооп алышсың. Мен сага жооп берип атам. Эгерде мен жооп бергенде ошол юрист, белгилүү юрист бүтүндөй документтери менен жазган китепти неге окуп ошондон билип албайсың? Мен мүмкүн сени алдап коем, азыр жооп берип атам. А сен билбейсиң да. Билбейсиң да. Мен ар кандай жомакты айтып койсом, сен ишенип алып кете бересиң да, туурабы? Ал 2001 жылы 10 январда, 9 январда экен, аз эсимде жок. Акаев менен Назарбаевдин колу коюлуп чечилген маселе десем, сен ишенбейсиң. Эгерде ошону барып китептен карап ал десем, сен ошо китепти барып ачпайсың, окубайсың. Жөн эле сайтты ачып туруп эле ошол Тышкы иштер министрлиги деп ачтагы, меники эмес, Тышкы иштер министрлигин ачып туруп, кыргыз-казак келишими деп бассаң токтом дегенден чыгат. Неге карабайсың ошо? Неге кыргыз жүрө беребиз? Неге өзүбүз изилдебейбиз? Неге түбүнө чыкпайбыз? Эгер ошол Акаев менен Назарбаевдин колу коюлган болгон болсо, мен кантип өзгөртүшүм керек? Ошол маалда элге эмнеге айтып чыкпадыңыз дедим. Сен уктуңбу мен айткан сөздөрдү ошол мезгилде? Канча жашта элең? 4-5 жашта болсоң кантип сурайсың анан, балам? Эмне үчүн сурайсың? Атаңдан барып сурабайсыңбы? Чоң атаңдан барып сурабайсыңбы? Барып ошол жерде 150 киши ошол дал ошол Ысык көлдө ошол Каркырада жашаган 150 киши мага ыраазычылык катын жиберип гезитке чыгып атса, неге окубайсың ошо? Неге окубайсың, балам? Сен келечекте журналист болоюн деген оюң болсо, бирөөнүн айтканына ишенбе да, өзүң чукул. Өзүң изилде. Макулбу? Менин кеңешим ушул. Ушундай. Анан Садыровго окшоп деп биз бул маселелерди көтөрүп жүргөндө Садыр саясатка келе эле булар. Мадумаров эмне маселелерди көтөргөндүгүн сен барып карап ал биринчи. Мындай жолугушууга келгенде даярданып келсең, анан ушуну берип коюшум керек деп эле ушу берип коюп, анан керектүү жерлерине мына камерага тартып, керексиз жерин кыркып, ыргытып, андай арамзалык кылбагыла, балам. Келечегиңер кең, назардан калбагыла, бардык нерсени. Эгер адилеттүү сөз айткан болсоң, кылычты башыма кармап турсаң дагы, баракелде чап балам дейм. Түшүндүңбү? Менин принцибим ушундай. Анан жаңылыштык менен кетип бараткан болсом, мен туура жолго көрсөтүп коюшум керек.
Садыр Жапаровду коргоп менчелик сүйлөдүңбү? Сүйлөгөн жоксуңдар, туурабы? Неге? Коркосуңдар? Я, мен билбейм да, мен дагы сабакчыга айтып коеюн, мен көрбөдүм да, укпадым. Фейсбуктан, Америкадан дейт, Азизбек Абдымаматов